Assalamu алейкум, арыбаңыздар достор. Бул дагы деле силер сүйгөн Каракол лайф жана силердин сүйүктүү Каракол шаары. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл мына жашылдандыруу чарбасы тарабынан ушул жерге Татнакай туннель аттуу инсталляциябыз коюлган. Өзүңүздөр көргөндөй, шаар тургундарына жакшы шарт болуп, бул жерге мына бөбөктөрүбүз сейилдөөгө келип, Татнакай сүрөткө түшүп турган кез. Мына достор, мындайынан караганда шаарыбызга абдан жакшы соонун көрүп берет. Буюрса, келерки жылы дагы ушул туннелибизди аягына чыгарып, улантып, толуктап дагы инсталляциялар кошулат, жасалат жана шаар жергесинде, шаар ичинде дагы башка райондорубузга дагы шаардын борбор жагында, борбор скверлер жагына да ушундай соонун көзгө көрүнүктүү биздин инсталляцияларыбыз коюлат. Кудайым буйрса. Өзүңүздөр билгендей, азыркы учурда Каракол шаары өнүгүү жолунда. Быйылкы жылы Каракол шаарыбыз абдан жакшы жетишкендиктерге жетишип келе жатат. Жана келерки 2024-жылдагы Кудайым буйрса берекелүү жылдардан болуп, Каракол шаарыбыз мындан дагы жакшыраак алдыга жылат деген ой пикирлерибиз бар. Муну менен бардык биздин шаар жетектилерине жана ошондой эле Кыргызстандын президенти Ажоус Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Чынында эле Каракол шаары азыр таанылбаган өзгөрүштөргө ээ болуп келе жатат. Мунун бардыгы мына ушул кишилердин эмгеги. Каракол шаарына бөлүп аткан көңүлүнө да чоң рахматыбызды айтмакчыбыз. Ошону менен бирге достор, жаш авто сүйүүчүлөргө айта кетмекчимин, ушул жерден күндө авто хулигандылык кылып атасыңар, аны бизди көрбөй калат деп ойлоп атасыңар. Бизде бул жерде камералар бар. Татнакай штрафтарыңарды төлөп атасыңар. Ошол себептен силерге дагы бир кайрылып кетмекчимин. Ушул жерге келип, жаш баланын оюну кылбай, башка жерден өзүңөрдүн бир аянтчаңар болсо, ошол жерге барып, унаңар менен каалаганыңардай айдагыла. Болбосо ушул жерден келип мынакей чийип, тегеренип, кыйкырып кетип атасыңар, барды видеого түшүп атат. Биз ГАИ кызматкерлерине өткөрүп берип атабыз. Алар силерди таап, Татнакай штрафтарын жазып берип атат. Ошол себептен бизди сыйлайлы. Өзүңүздөр көрдүңөр, өткөндө бир WhatsApp'тан аябай кооптуу видео келди. Ошентип тегеренип атып, терезелерине чыгып алып, айланып кетип, ошо эки жаш бала ордунан мерт кетиптир. Ошол себептен силер да андай оюн кылбаңыздар. Биздин тайып барып, биздин жасаган эмгектерди сындырып алышыңар мүмкүн. Жана ошондой эле өзүңөрдүн ата-энеңерди ойлогула, өзүңөрдүн жашооңорду ойлогула, тентектик кылбагыла. Бардыңарга чоң рахмат.